Мисалы пара корушулук жөнүндө мен бул кызга сурап берейинчи. Грузин полициясы пара алат деген бул эмне бир уят нерсеби же таң калыштуубу? Нет, так. Жок, андай жок. Ал уят. Ал мыйзам бузуу болуп саналат. Бизде андай жок да. Мурда болчу беле? Мурда болгон болуш керек. Мен полицияда 6 жылдан бери иштейм. 6 жылдын ичинде бир да жолу пара алып көргөн эмесмин. Сиз эмне үчүн бул кесипти тандап алдыңыз? Анткени мага полиция болуу жагат. Акылың менен иштеш керек. Полиция болуу татаал, бирок мага жагат. Бул жерде түнү калып иштегендердин бардыгы мына ушул кухняга түшүп, ушул жерден тамактанышат, бардык шарттары бар. Бизде эми көчөгө чыгып тамактанышка туура келет эгер түнү иштесең, Бул жерде эң кызыгы мына ушундай чоң имаратта бир 40тан ашуун полиция иштейт. Бирок мына ушул телефондорго кылмыш болду же болбосо мени урдап кетти, тоноп кетти деген телефон чалуулар көп болсо бир 2-3 күндө бир гана жолу болот. Себеби дегенде коңгуроо чалуу деле болбойт экен. Себеби дегенде уурулук жок, кылмыш жок. Дагы бир белгилөө кетчү нерсе, биз грузин полицияларынан сиздер пара аласыздар, коррупция барбы деп суроо берсек, бизге аябай мындай мыскылдап, аябай күлүп жооп беришти да. Балар үчүн коррупция деген бул күлкү. Алар үчүн күлкү, анан коррупция кылыш бул аябай эле уят. Мындай өтө бир төмөн деңгээлдеги адамдын иши деп баалашат экен да. Ошон үчүн грузин полициясында коррупция таптакыр жок. Революцияга чейинки иштеген милициялар, алар азыр эмне жумуш кылышат азыр? Каякта алар же жумушсуз калыштыбы? У нас старый лучший был где-то 80 тысяч полицейских. Мурда Грузияда 80 000 милиция болгон, азыр болсо 26 000 гана полиция бар. Кызматтан бошогондор бизнеске кетишти. Көпчүлүгү жумушсуз калышты. Кээ бирлери жаңы кесипке өтүштү. Бирок бизде башка жол болгон эмес. Элден пара алып, баңгизат сатып алектенген милициянын бизге эмне кереги бар? Андан көрө алардын жумушсуз калганы жакшы. Анан Кыргызстанда дагы азыр жаңы бийлик ушул криминал менен күрөшүп атканын көп айтышат да. Бирок азыр аягына чыга элек күрөшү. Силер ушул криминалды кантип жок кылдыңар? Формула успеха очень проста. Анын жолу жөнөкөй эле. Полиция иштеген мамлекетте криминал деген болбошу керек. Грузияда полиция реформасы ийгиликтүү ишке ашып, полиция пара албай калганда криминал да дароо түшүндү. Алар Грузиядан качып чыгып кетишти. Криминал ар дайым чабал аймакты издейт. Милициясы пара алган, бийлик криминал менен алака катыш кылса боло турган өлкөлөрдө криминал доор сүрөт. Биз аларга катуу күрөш жарыялагандан кийин аз убакыттын ичинде Грузиядан качып чыгып кетишти. Буржуазия зайым Азаттык плюска маек курууга макулдук бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин Азаттык плюс тобу бир топ күндөн бери Грузиянын ыңкылаптан кийинки реформаны тартып жүрөбүз. Биз айрым бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшсөк, алар криминалды түп тамыры менен жоюп коюшканын айтты. Чын эле Грузияда ушундайбы? Криминал түп тамыры менен жок болду. Вы знаете, действительно серьезная борьба против так называемых воров в законе, она действительно... Ооба, чын эле. Өз убагында сиз айтып жаткан кылмышкерлерге каршы күрөш аябай катуу жүргөн. Жада калса биз уурулар менталитети деп аталган мыйзамды кабыл алганбыз. Ал убакта мен парламенттин төрайымы болуп турчумун. Ошондо чын эле биз ошол мыйзамга кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды камтып, уюшкан кылмыштуулукту түп тамыры менен жоюуга багытталган иш-аракеттерди жүргүзгөнбүз. Ошон үчүн бул тармакта биз чындап эле олуттуу кадамдарды жасаганбыз. Азыр Грузияда бул жаатта ийгиликтер арбын. Криминал чындап эле жокко эсе, тартип өкүм сүрүүдө. Бирок ошол эле убакта мунун башка жагы дагы бар. Грузияда сот системасында реформа болгон жок. Мисалы, күнөөсүз эле адам бирөөгө жакпай калып түрмөгө түшүп калышы толук мүмкүн. Балким ал адамдын бизнеси бирөөгө жагып калып, анын мүлкүн бирөө тартып алгысы келет. Же болбосо бирөөгө анын саясий көз караштары жакпай калышы мүмкүн. Мисалга алсак, жөн жерден эле анын чөнтөгүнө баңгизат же курал жарак сала коюп, түрмөгө отургузуп коюшу ыктымал. Өзүнүн күнөөлүү эместигин далилдөө кыйынга турат. Как бы самым главным звеном для нас стало то, что вот мы, как бы полицейская академия, больше не дает высшее образование, диплом. Эң негизги өзгөрүү бул полиция академиясынын диплом бербей калганы. Биз бул жакка жогорку билими барларды гана алабыз. Жогорку билими бар адам полицияга келгенде ал муну каалап келгенин толук түшүнүп келет. Ал эми мектепти жаңы бүткөн 18 жашар бала али көп нерсени түшүнө элек болот. Биздин эң негизги принцип теория менен практиканы айкалыштыруу. Мына бул жакта өзүңөр көрүп жатасыңар, практикалык окуу болуп жатат. Биз дайым теория менен практиканы бирдей алып жүргөнгө аракет кылабыз. Академиянын бүтүрүүчүлөрү ар кандай кырдаалдарга даяр болушу керек. Жок, мурда мындай унаалар жок болчу. Булар жаңы революциядан кийинки унаалар.
бул октор азыр тийсе оорутат деп бул жактагы баары коркутуп атышат. Мен азыр кылмыштуу топтун өкүлү болуп дайындалдым бул жерде. Грузин полициясынын күчүн көрөбүз. Булар азыр келишет дагы. Мени дароо барымтага алышат же өздөрүнүн күчүн көрсөтүшөт. Ошон үчүн мен азыр момундай пистолет бар, мен кааласам атам. Эгер мен аларга ата турган болсом, алар дагы мага карап атышат. Эгерде мен атпай багынып берсем, анда алар дагы чабуулду токтотушат, мени кармап алып кетишет. Бирок көрөбүз азыр. Стрелять буду! Стой! Брось оружие! Брось оружие! Бросай оружие! Брось оружие! Буду стрелять! Бросай оружие! Бросай оружие! Давай, ложись быстро! Ложись быстро! Давай. Вылазь, Хельберг, вылазь. Ложись! Ложись нормально, быстро. Руку давай, второй. Постой. Экинчи кылмыш кылбайм. Экинчи кылмыш кылбайм мен. Плохо, конечно. Ладно, все. Хватит. Давай. Болду, мен экинчи кылмыш кылбайм. Мыйзамды сыйлап, угурлук кылбайм. Чын эле колдору күчтүү экен. Колдору күчтүү экен. Момундай булар кандай кылмышкер болбосун жөн эле кармап, камап салгыдай. Мен атайын дедим чын элечи. Бирок бир аз корктум. Анын үстүнө кишени дагы аябай аз карабайсыңар, азыр көрсөттүм. Могу карабайсыңар. Карачы. Все нормально. Стой! Стой, я тут стрелять буду! Стой на месте! Остановись! Стой, стрелять буду! Повернись! Биз азыр грузин полициясы машыккан дагы бир жайга келдик. Бул жерде виртуалдык тир деп коет экен. Кадимкидей эле мына чыныгы пистолет менен эле бул жактан ушул экрандан видео чыгат. Ошол видеону ушул душмандарды же болбосо кылмышкерлерди атасың. Атып, ушинтип кадимкидей эле машыгасың. Бул абдан жардам тиет. Жөнөкөйдө. Мага азыр пистолет беришти. Всё, да, нормально. Баары жакшы. Азыр мен кадимкидей эле кылмышкер чыгат. Бул жактан токто деген жерден патрулдан кабар берилди. Бул машина аябай туура эмес жүрүп атат. Ичинде кандайдыр бир баңгизат да болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр буларды атып жок кылышым керек. Полиция ушинтип машыгат бул жакта. Бутты да туура коюш керек. Мыйзамды бузду, жолдо туура эмес келип атат. Ичинде кандайдыр бир шектүү нерселер болушу мүмкүн деген кабар келди. Патруль артынан ээрчиди. Сигнал берилди. Азыр сигнал берилди. Жазылып турат бул жерде. Бул жака өткөнгө болбойт деп. Бул полиция, машинадан түшүңүз. Машинадан түшүңүз, бул полиция. Токтоңуз. Токтоңуз, болбосо атып салам. Мен сизге бир эскертем, болбосо атып салам. Токтоңуз. Конкрет. Ооба, эки жолу аттым, эки жолу октем, аябай жакшы тийди. Абдан мыкты. Азыркы полициянын айлыгы канча? Мурда аябай азалчу дейт, азыр бир топ көбөйгөн дейт да, ошол канча алат? Мурда болжол менен айына 40 АКШ долларын алчу экен. Майы кызматкерлери болсо мамлекеттен айлык күтпөй эле коррупция менен жашап калышкан. Азыр полиция болуп ишке киргендер 400 АКШ долларын алышат. Тажрыйбасы көбөйгөндө 2000 АКШ долларына чейин маяна болот. Мен көчөдөн бир дагы гаишник көргөн жокмун, майы кызматкеринчи. Ушул ыкманы кандай жолго салдыңар силер? Вы знаете, у нас... Билесизби, мурда бизде майы кызматында 16 000 кызматкер иштеген. Сиз кызыгып сурап жаткан полиция реформасын биз дал ушул майы кызматкерлеринен баштадык.